Саламатсыздарбы, урматтуу каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Кече күнү бир жаңылык чыкты. Бүгүн дагы ошо дүйнө жүзүн дүңгүрөтүп атат. Америка Штаттарында ошо демократтар дагы, республиканисттер дагы 50 сенатор бир сунуш кылышты. Ал сунуш боюнча ошо 500% пошлиналарды же болбосо баджи пулдарын алар деген киргизгенге сунуш берип атышат дүйнө жүзү боюнча. Дүйнө жүзүндө ким гана Орусиянын нефттерин, бензиндерин албасын, ошолорго Америка Кошмо Штаттарына киргизип аткан, сатып аткан товарларга 500% пошлина кошобуз дейт. Ошондой сунушту беришти. Ошол ким уранды, же нефтти, же бензинди, же күйүүчү май, ошо автомобилдик мотордун майлоочу майларды алса, ушундай санкцияларды кармайт деп айтышты да ошо сенаторлор. Ошол санкциялар боюнча булар айтышты, биз Трампты аябай урматтайбыз, сону урматтайбыз, аябай аракет кылып атат согуш токтотконго. Орусия болсо ошо Трампка согуш токтоткон аракеттерине ыраазы болбой атат, ынанбай атат. Ошон үчүн эгерде жакынкы арада Орусия ошо тынчтыкка көнбөсө, анткени Украинадагы, Орусиядагы, эми Украинага дейт бизде курал бар дейт, Украинаны тынчытыш үчүн. Орусияга куралыбыз жок дейт, бир гана ушул куралыбыз бар дейт. Санкция деген бар дейт. Эгерде Орусия өзү ошол товарларды аны токтотолу десе, токтобой сата берсе дүйнө жүзү боюнча, демек ошол сатып алгандарга жаза көрүш керек дешет да. Аны ушу Ричард Блюменталь деген демократ, ошо Коннектикут штатынын өкүлчүлүгү, жана Линдси Грэм, республиканец, Түштүк Каролинадан, ушулар экөө ошону 2-лик жана 3-лик санкцияларды киргизебиз деген ушундай мыйзам долбоорун иштеп чыгышыптыр. Эң кызыктуусу, эгерде Орусия ушул кадамга барса, согушту токтотсо, анда санкциялар киргизбейди. Жок, токтотпосо, анда жакында ушул санкцияларды киргизебиз дейт. Ошого бир нече сенаторлор дагы добуш берди. Кээ бир маалыматтар боюнча Трамптын кылганы, бул анын планы, баягы тынчтыкты алып келели деген сөз да. Анын албетте бул эмнеге алып келет да Кыргыз Республикадагы бизге, ошо Кыргыз Республикасынын жарандарына. Бизден Америка Кошмо Штаттарына мен билишимче бал барат, өрүк мейис барат, ар кандай жаңгактар барат. Көбүнчө да Кыргыз жаңгагы, ошол Арслан Бабтын жаңгагы барат. Александр Искендер Македонский келип туруп бул жерге биздин кездерде алып кеткен Арслан Бабтан ошол орехти 2400 жыл мурдан, ошол жерден анан грек орехи болуп калды да. Бирок бул грек жаңгагы накта ошол Арслан Баб жаңгагы, кыргыз жаңгагы десек болот да. Дагы Кыргызстандан кийизден жасалган жасалгалар Америка Штаттарына сатылат. Дагы кошумча ошо Кыргызстандан кээ бир дары чөптөр барат. Мумио дагы барган бир мындай убактар болгон. Дагы кошумча кээ бир товарларды дропшип кылып туруп, кыргызстандык деп көрсөтүп туруп, ошо Америка Штаттарына сатышат кээ бир ишкерлерибиз. Бир нече дагы тейлөөлөрүбүз барат. Мисалы үчүн ошо азыр трак бизнестери урап атат Трамптын иш аракеттеринин аркасы менен. Трак бизнестер негизи ошо бүт товардын айлануусун Канада тарапта кылып жаткан. Канадага пошлина салгандан кийин, Канада менен чек ара маселелер туулгандан кийин трак бизнес дагы ошо Америка Штаттарда кыргыздар айтып атат, кичине иш азайып атат, водитель табылбай атат, жүктөр боюнча ошо буйруктар аз болуп атат, муктаждык чоң, бирок ушундай нерсени азыр көрүп атабыз дейт да. Ошол тейлөөнү биздин диспетчерлер Кыргызстандан отуруп алып, ошол жерге чалып, ошол жердеги машинелерди тейлеп, ушинтип тейлөө берет. Бизде кээ бир колл-центрлер бар, алар деген ошо Америка Штаттарга консультация берет, мисалы үчүн ушундай тейлөөлөрдү сатат. Анан бизде дагы кошумча ошо Кыргызстандан видео продакшн жана ошол IT продукцияны жасаган ар кандай сайттарды, программалар жасаган балдар бар, ошо Кыргызстанда отуруп айка сатат да. Эгерде 500% пошлина кирип калса, алардын тейлөөлөрүнө жана алардын саткан товарларына, албетте бул деген Америка Штаттарына биз сатып аткан товарлар Орусиядагыдай 30% эмес, же Казакстандагыдай 70% эмес, бирок ошо Америка Штаттарына бар 1, 2, 3%дан барат да биздин
ар кайсы товарлардан 5%га чейин экспорт барат. Ошол кичинекей ишкерлердин санына чоң 500% пошлина кирип калышы ыктымал болот да. Ошондо мисалы үчүн алар салыкты көрүк төлөп калышат. Тейлөөлөргө ушул пошлина НДСке үстүнө кошулушу ыктымал. Эми кандай аны талап коет белгисиз азырынча, бирок механизм өзү иш тартиби кандай болот экени белгисиз, так бирок ошондой нерсе ыктымал да. Кандайдыр бир себептер менен рубль бекемделди. Бүгүнкү күнү долларга карата 84 рубль болуп калды. 1 доллар 84 рубль болду. Америка Штаттарга компаниялар, инвесторлордун Трамп айткандан кийин согушту токтотобуз деп аларда энтузиазм пайда болуп, алар чечим кабыл алып, канча бир көлөмдөгү инвесторлор Орусиянын акцияларын сатып ала баштады. Жана Орусияда кеткен компаниялар ордун тезирээк ээлеп ала алалы деген аракетте да. Ошонун аркасы менен инерция кетти мындай алдыга. Кыймыл жүрүп кеткенден ошо кыймылды токтотуш кыйын. Трамп жакында эле айтты да, мен Орусияга жиним келип атат деп. Ошондо айтканда гана азыр ошо инвесторлор сестенди. Бирок ага чейин булар акчаны жөнөтүштү, акцияларды алышты, инвестиция кылып башташты да. Ошон үчүн Орусияда оптимизм пайда болуп, доллардык масса пайда болуп, алардын дагы баасы, доллардын баасы өсө баштады. Бирок негизи өзү Центробанк, Орусияныкы борбордук банкы ошо эгерде согуш уланса, келерки жылдын бюджетин 89 1 доллар үчүн 89 рубль деп кабыл алган. Кээ бир учурда ошо 25-жылдын бир маалда рубль 110 рубль болуп калган 1 долларга. Азыр 15%га кайра бекемделди. Бул жерден бир аз дагы орусиялыктар өзүнүн экономикасына сокку ушу утил сборду киргизер менен бир аз басаңдатып койду өзүнүн экономикасын. Анткени унааны Орусияда жетиштүү түрдө, жетиштүү көлөмдө жасашпайт өзүлөрү. Жасагандары жетпейт, элге калкка жетсе дагы баары бир мындай жакшы сапат деп эсептелинбейт. Ошон үчүн алар утил сборду киргизгенде орусиялыктар баары бир ошол автоунааларды сатып алып барышат да. Ошонун аркасынан дагы көбөйүп атат. Валютага баары бир суроо талап өсөт деп ошо Орусиянын экономисттер айтып атат. Баары бир Трамп менен ошо Путин жакшы мындай азырынча келишимге келе элек, ошол оптимизмди карасак болбойт деп атышат. Кандай болсо дагы, албетте бизден мисалы үчүн бензинди алганда Орусия баары бир ошол бензинге евро долларды сурашат да. Ошентип анан ошонун экономикалык кубулуштардын аркасы менен ошо эгерде пошталар ишке кирип калса, анда биздин ишкерлерге дайынданыш керек. Же болбосо суббренд кылып туруп америкалык брендтин аталышы менен товарларды жибериш керек. Же болбосо ошондой поштага жыгылып калбаш үчүн азыркы кете турган товарларды токтотуш керек. Же болбосо кандайдыр дагы ушундай сыяктуу ыктарды табыш керек. Же болбосо ушул поштанын мөөнөтүн караш керек. Качан ушул пошталар ишке кирет. Эгерде товар кетип калса, албетте кичине чыгаш алып калат, бирок ошондой кандайдыр өзүнө жумшартыш керек да. Азыр акчалык резервтерди мындай сактап коюш керек. Эгерде ушул нерсе ишке ашып кетсе, кичине баягы жыгыла турган жерге төшөк коеюн дегендей да, жумшак жыгылыш үчүн. Ошондой иш аракеттер жасаш керек. Албетте анын баары бизнес пландоону талап кылат. Бул деген нерсе болуп жаткан, отурукташкан бизнеске деле тиешелүү, боло турган бизнеске деле тиешелүү да. Бул QR код аркылуу ошол бизнес пландоонун алгачкы кадамдарын үйрөнөсөңүздөр болот. Бул видео курс автономдуу түрдө окулат сиздер тараптан. Акысы бар, ошо катталып койгула. Ошол QR кодго телефонгуңар мээлесеңер, ссылка, шилтеме чыгып калат. Ошол шилтемени катталып койсоңор болот. Каналды колдогондорго чоң ыраазычылык, дагы колдоп койсоңуздар болот. Кимиси ошо мен берген маалыматтар пайдалуу деп эсептесе да, каналга бул жакшы тирек жолок, мындай мотивация. Эмки видеолордон көрүшкөнчө комментарийлерди жазгыла, пикириңерди 500% поштана Кыргызстанга каршы кандай болот экен. Эгерде араңарда атактуу жана ушундай ою терең экономисттер болсо, жазып койгула, түзмө-түз Кыргызстанга кандай урат ал нерсе. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла. Анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнгө албетте бул жерден жакшы тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишенип алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот.